Кыргыз-Өзбек автоунаа заводу 2024-жылы курула баштайт. Салык кызматкери пара алып жатып кармалды. Ноокатта 13 күндөн бери өспүрүм изделүүдө. Кыргызстанда туристтик объектилерди, мейманканаларды курган ишкерлерди 5 жылга салыктан бошотуу каралууда. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев 20 декабрда маалымат жыйында кабарлады. Анын айтуусунда аларга артыкчылыктуу мамлекеттик долбоор макамы берилип, бажы төлөмдөрүнөн дагы бошотуу аракети көрүлүүдө. Быйылкы туристтик агым Кыргызстанга суроо талаптын чоң экенин көрсөттү. Ошондуктан муну эске алуу менен мейманкана жана туристтик объектилерди салгандарды 5 жылдык салыктан, андан тышкары артыкчылыктуу мамлекеттик долбоор макамын берүү менен бажы төлөмдөрүнөн дагы бошотуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул багытта 5 жылдыздуу мейманканаларды куруу боюнча долбоорлор бар, деди министр. Кыргыз-Өзбек биргелешкен автоунаа заводунун курулушу 2024-жылдын 1-жарымында башталат. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев билдирди. Мунун алдында министр 20 декабрда маалымат жыйында Алтын Тулпар унаа жыйноочу заводу ишке киргизүүгө даярдалып жатканын, долбоору дээрлик аяктап калганын айткан. Завод 12 автомобиль моделин чыгарат. Макулдашууда заводду куруу 3 этапта иштей турганы, алгач 500 жумуш ордун түзүү менен 10 000 даана унаа чыгаруу каралган. Кийинки этапта жумуш орундарын көбөйтүп, унааны чыгарууну 30 000ге жеткирүү жазылган. Кыргызстандын аймагына биргелешип автомобиль чыгарган заводун куруу боюнча макулдашууга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин быйыл 26-27 январда Бишкекке болгон мамлекеттик сапарынын алгагында кол коюлган. Өлкөдө курч, респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти кабарлады. Акыркы бир жума ичинде курч, респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооруган 11 575 учур катталган. Бул өткөн аптага салыштырмалуу 43,4%га өскөн. Ошол эле учурда санэпид көзөмөл департаменти өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда ооругандар 4 эсе аз экенин белгиледи. Чүй облусу менен Бишкекте коронавирус жуктурган 2 учур катталган. Мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыгынын бөлүм башчысы опузалап пара алганда кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Салык кызматынын Ош облусунун Өзгөн району боюнча башкармалыгынын кызматкери салык текшерүүсүнүн жыйынтыгын бурмалоо жана 700 000 сомдон ашык салык карызын жашыруу үчүн облустун тургунунан акча талап кылган. Салык кызматкери пара катары талап кылган акча 200 000 сомду түзөт. Чогултулган материалдардын негизинде опузалап пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган сумманы алып жатканда салык кызматынын Өзгөн району боюнча башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө күрмөнүн чөнтөгүнөн пара катары алынган акчалар табылган. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Ноокатта 13 күндөн бери дайынсыз болгон өспүрүм изделүүдө. Өзгө Чогордалдар министрлигинен билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын 8 декабрында Ош облусунун Ноокат районундагы Гулистан айылынын 15 жаштагы тургуну үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Анын акыркы жолу Жаңы Ноокат айылынын Сапарбай каналынын жээгинен көрүшкөн. Кече 20 декабрда жерине издөө иштерин улантуу максатында 4 куткаруучу тартылып, кеч киргендигине байланыштуу издөө токтотулган. Натыйжа болгон жок. Издөө иштери бүгүн улантылат. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев өлкөнүн апат жана чукул абалдарды башкаруу башкармалыгы башчысы Okay Мемиш менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Анын алкагында Туркиянын түштүк чыгышында 2023 жылдын февралында болгон жер титирөөдөн жапа чеккендерге материалдык жардам көрсөтүү максатында элчилик тарабынан демилгеленген кайрымдуулук акциясынын алкагында чогулган акча каражаттарын тапшыруу аземи өттү. Өз кезегинде башкармалыктын башчысы Okay Мемиш кыргыз тарапка жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуда ыкчам жардам көрсөткөндүгү, тактап айтканда куткаруучулар тобун жана мобилдүү оорукананы жөнөткөндүгү, гуманитардык жана каржылык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Эскерте кетсек, ушул жылдын 6 февралында таңга жуук Туркия жана Сириянын аймагында очогунда 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган.